Ар дайым көрсөтүүбүздө кыргыздын белгилүү инсандары менен тааныштырып келебиз. Бүгүн да болсо кыргыздын улуу актрисасы, СССР артисти Бакен Кыдыкеева жөнүндө айтабыз. Бакен Кыдыкеева 1923 Чүй облусуна караштуу Кант районундагы Төкөлдөш айылында жарык дүйнөгө келген. Ал 14 жашынан тартып театр өнөрүнө аралашып, кийин жалпы улуттук масштабтагы улуу актрисага айланган. Мындай дөөлөткө жалпы улуттук масштабтагы улуу инсандын кадыр-баркына ээ болгон. Өнөр ээлери кыргыз элинде өтө сейрек. Ошол сейрек инсандардын бири Бакен Кыдыкеева 1944 жылдан баштап аны чыгармачылык жолунда жаңы этап башталган. Бул мезгилдерде ал өз мекени үчүн жанын урап иштеген эмгекчил аялдардын катарын толуктаган. 1946 жылы Бакен Кыдыкеевага өзгөчө образдарды жараткан талыкпаган эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ал эми 1955 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти намы ыйгарылган. Кыдыкееванын таланты жылдан жылга өркүндөп, өмүрүнүн акыркы жылдары ал жаркын образдарды жарата алган. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын бири Бетме-бет чыгармасында Сейденин образын жараткан. Кыдыкееванын ушул өзгөчөлүгү эпикалык айкөлдүгү, даанышмандыгы, дароо баамга түшө турган касиети, улуу актрисанын европалык репертуардан тартып орус драматургиясы, кыргыз пьесаларына жараткан аркыл образдарын бириктирип турган ички жалпылыгы да, алардын руханий дүйнөлөрүнүн айкөлдүгү да ушунда эл оозунан түшпөй кыргыздын жүрөгүнүн өтө сүймөнчүлүктүү болгону эң башкы сыры да актрисанын ушул касиети. Театр адистеринин калемкерлери мүнөздөмөсү менен эл кызы атка конгон улуу актриса кыргыз театры үчүн кайталангыс уникалдуу көрүнүштү алып келген. Караңгал согуш, караңгал, оч жер болбой куруп кал. Эмне үчүн бизди көтөрүп турасың? Эмне үчүн бизди көтөрүп турасың? Каалайсам сабыр кыл. Болду каралдыбай. Кок караңгал согуш. Кыдыкеева сахналык жашоосунда да, жеке турмушунда да бул ыйык сезимге аяр мамиле кылган, алпештеп таза сактаган, ошого берилген, аны эч качан сатпаган адам. Эмне? Менин карасым. Оразыңдын өлүгүн көрөйүн. Ой, эмне үчүн арак бересиң? Өлүп кетейин, ой мен берген жоктун арак. Башка берген арактан өңрө мага бербейсиңби? Өзүңдү көргүм келди. Ошол эле? Алдапам, аяпам. Кызыксың да. Кыргыздын театр жана кино өнөрүндө өлбөс өчпөс из калтырган улуу актриса Бакен Кыдыкеева 1993 жылы каза болгон. Анын трагедиялуу өлүмү табышмак бойдон калган. Сыргайым Азимова, Нурзада Кулмурзаева, Таңкы Коңгуроо программасы.